Айжан Байзақова кайрадан көңүл чордунунда. Айжан Байзақова тартылган «Кала улум» аттуу клип 2 жумада эле 2 миллион көрүүчү топтогон. Эми ушул тартылган клипке коомчулук ар кандай сын пикирлерди калтырып жатышат. Алембек тобунун жигиттеринин жеке пикиринде Айжан Байзақовага сын айтып, аны клипти өз деңгээлине жеткире жакшы аткара алган жок дегендерге айтаарыбыз, бышкан ишке сынчы көп деп коет эмеспи? Ошондой эле даяр нерсени ар ким өз деңгээлине жараша кабылдап алат, дейт аталган топтун жигиттери. Эске сала кетсек, белгилүү блогер Айжан Байзақова катышкан ар бир иш-чара чыр менен ырсыз бүтпөйт. Клипке эмне үчүн Айжан Байзақованы тандап алдыңар деп ызырынгандарды жигиттердин жообу тынчытып коебу же жокпу, аны жакынкы күндөрү билебиз. Анжеликанын эжеси Баян Эсентаева мөлдүрдү көргөндө стойкага турат. Казакстанда дагы биздин бир ырчыга окшогон, өзүн өтө сулуу ойлогон жылдыз бар. Аты жөнү баягы эле Баян Эсентаева, тактап айтканда Баян Максатбек кызы. Өзүн асманда алып жүргөн Баян айым дагы кимдир бирөөлөргө окшоп бет тырмачылыгын койбойт. Жакында эле ушул айым мөлдүрөккө кайрадан урушту. Ырчы мөлдүр Баян бизди ачык-чачык кийинүүгө мажбурлаган деген тема менен Казакстандын жергиликтүү ММКсынын биринде макаласы жарык көргөн. Ары жактан ыргып чыгып элге Баян: «Айым, калжыңда олтурган жоксуңбу? Сен ойдон чыгарууга уста экенсиң. Балким кезигип айткандардын баарын көзүмө тике карап айтып берерсиң. Мен ал СМИ менен өзүм сүйлөшөм» деген менен жарыяланган материал жалган болуп чыгат деген үмүттөмүн, деди. Баяндын мындай пикирине 7 сааттын ичинде 20 000 адам лайк баскан. Тилекке каршы продюсер шилтеме жаза турган жерин өчүрүп койгон. Эске сала кетсек, ич-ара тил табыша албай калган Баян менен Мөлдүрдүн арасынан кара мышык аралаганына көп убакыт өткөн. Бизге жеткен маалыматтарга караганда, эки жылдыз бири-бирин көргөндө стойкага турушат. Мөлдүр жаштыгы, сулуулугу менен өзгөчөлөнсө, Баян мактанчактыгы менен айырмаланат. Анчалык деле сулуу эмес. Баса, Баян Эсентаева менен ырчы Анжелика Бекболиева ынак достордун бири. Жеке жашоосу да өткөндө окшош боло кете жаздады. Кыргызда макал бар беле, досуңду көрсөт, ким экениңди айтып берем деген.